эки учурда адамдардын ыйман чыгып кетет dedi. Биринчиси, бирөөнүн акысын уурдап жатканыңда пайгамбарыбыз ушундай көрсөттү, көйнөктү башыңан ушундай шыпырып чечип алган сыяктуу уурлук кылып жатканыңда сенин жүрөгүңдөн ыйман чыгып кетет. Зына кылып жаткан учурда дагы башыңдан кандай көйнөк шыпырылып чыкса, дал ошондой жүрөктөн ыйман шыпырылып чыгат. Пайгамбарыбыздан сурашты: "Я Расулулла, эгер тоба келтирсе, ыйман кайта келеби?" Пайгамбарыбыз айтты: "Эгерде алар тоба кылса, ыйман кайта келет. Бирок мурдагыдай күчтүү эмес, алсыз ыйман болот." Ар кандай сыноо келсе, сынып кала турган, туруштук бере албай турган,